НАСА январь айындагы болуп өткөн аномалдуу температуранын картасын жарыя кылды. Мында Азиянын чыгышында жайгашкан өлкөлөрдө аномалдуу суук аба ырайы болгону көрсөтүлгөн. Мисалы, аларга Кытай, Тайвань, Таиланд, Япония кирет. Кызыл менен көрсөтүлгөн жылуу аба ырайы Борбор Азия өлкөлөрүндө катталган. Ал эми эртең Борбор Азия өлкөлөрүндө кандай аба ырайы күтүлөт? Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы 11 каналында кененирээк айтып берем. Саламатсыздарбы? Эртең Кытайдын Аксу шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Асман ачылып, абанын температурасы жогорулайт. Үрүмчү шаарында түнкүсүн кар жаап, эртең менен токтойт. Күндүзү күндүн бети көрүнө баштайт. Казакстандан циклон таркап, өлкөнүн чыгыш тарабынан орун алды. Ошондуктан эртең түндүктө жайгашкан Астана шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн асманды булут каптап, күндүзү таркап кетет. Алматы шаарында болсо күн чайыттай ачык болгону менен аяз жүрүп турат. Өзбекстандан циклон тарап кеткенден соң асман ачылып, абанын температурасы жогорула баштады. Эртең Фергана өрөөнүндө жана Борбор шаары Ташкентте күн чайыттай ачылып, кубандырышы мүмкүн. Абанын температурасы да жылуу болот. Анча алыс жайгашкан Нукус өрөөнүндө күндүн бети кез-кези менен көрүнүп турат. Түркмөнстанда аба ырайы өзгөрүп турат. Мисалы, Дашогуз өрөөнүндө күн ачылып, кайра эле кечинде күн бүркөлүт. Борбор шаары Ашхабадта эртең менен күн ачылганы менен күндүзү асманды булут каптап турат. Кечинде жаан жаа баштайт. Тажикстанда болсо аба ырайы жылуу болгону менен асманды кара булут каптап турат. Душанбе шаарында жана Хорок өрөөнүндө эртең менен күндүн бети көрүнүп, кайра эле күндүзү асманды булуттар жаа баштайт. Кыргызстандын түштүгү менен чектешкен Ходжент шаарында күнү бою аба ырайы жылуу болот. Асман ачык бойдон сакталат. Кыргызстанда жаан-чачындуу күндөрдөн соң аба ырайы кескин өзгөрөт. Аба температурасы жогорулап, жаан-чачын күтүлбөйт. Жолдор тайгак болуп, түштүк-батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 2-7 метрге чейин жетет. Мына ушундай аба ырайы өз ордунда турбай өзгөрүп турат. Ошондуктан 11 каналында аба ырайынан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.